ошо ооруп эчтеке жакпай турган. Бир жашар кичинекей Раян төрөлгөндөн бери оору менен алып урушуп келет. Наристенин апасы Айнура Дөөткулованын айтымында баласы эпилепсия менен төрөлгөн. Күн өткөн сайын баш мээси кургап баратат. Жандандыруу бөлүмүндө айлап жатып калган күндөрү да болгон. Ошо төрөлгөндөн бери эле өзүм реанимация 15 күн жатып калдым. Андан кийин балам капкара болуп төрөлүп, балам да реанимацияда жатып калды. Ошентип эле больницалап келатабыз, ушу 11 айга чейин. Анан 8 айында да балам комага түшүп калды. Мурдунан зонд менен сүт берип, бакалашка менен дем алдырам, ушуну тияктан да үйрөнүп алгам. 3 кыздан кийин көргөн уулу Раяндын атасы менен 2 жолго түшкөн. Буга чейин ашпозчуга жардамчы болуп иштечү. Учурда жөлөк пул менен гана күн көрөт. Батирдин акчасын убагында бергенге да акча таппай калган учурлары болот. Тамактандыра турган сүттөрү да кымбат. Балакайдын тайта тайнелери да оорулуу экенине карабай кол кабыш кылып турат. Тамбаса инвалид 2 группадагы майып. Анан жалгыз агам бар. Агам буга чейин дары-дармектерге жардам берип жүрдү. Айына көп эле кетет. Ошо жөлөк пул менен жашайбыз. Баламдын ушу инвалиддиги азыр. Ушу тез арада кетишибиз керек болуп атат. Балам ошо 1 жаш 1 ай болуп кетти. Раянды Кыргызстанда дарылоого мүмкүн эмес. Индиядан $16,000 операция жасатууга дарыгерлер менен макулдашып койгон. Батирде жашаган эненин тезинен мынча каражат табууга чамасы жок. Мүмкүнчүлүгү барлардан жардам сурайт. Тез арада ушу кетишибиз керек болуп атат. Баламдын ошо оорусу, эпилепсиясы кармаганда ошо башын чиренип кармайт баламдыкы. Артка чиренип, ээрбей, ыйлап ушинтип аябай жаман кармайт. Мээримдүү боорукөр адамдардан жардам сурайт. Төмөнкү даректерге каражат которууга болот. Наристенин өмүрүн сактап калууга кол кабыш кылган болосуз. Гүласыл Калыкова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР.